Салам радиосунда жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров чек араны чечүү ниетин билдирди. Кыргыз-тажик тышкы иштер министрлери сүйлөштү. Кыргыз-тажик делегация башчылары протоколго кол коюшту. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-тажик чек арасында болгон акыркы чыр-чатак боюнча Фейсбуктагы расмий баракчасына билдирүү жазды. Ал өлкө демократиялык жолдон тайбайт, сөз эркиндиги, адам укугу сөзсүз сакталат деп жазды. Бирок жалпы журналисттерден өздөрүн блогер деп эсептеген жарандарыбыздан бир нерсени суранам. Кошуна мамлекеттер менен болгон чыр-чатактарда маалыматты өзүңөр каалагандай бурмалап жана алардын жетекчилерин мазактап, ар кандай видео, фото материалдарды таратканды токтоткула. Бул кылыгыңар моралдык этикага туура келбейт. Мындай кылыгыңар менен абалды ого бетер курчутканга, эки элди кайраштырууга түрткү болуп жатасыңар. Ооба, чек ара көйгөйү бар, 30 жылдан бери чечилбей келген маселе. Абдан кылдаттыкты, кыраакылыкты талап кылат. Такташуулар жүрүп жатат, миңдеген километр такталбаган жерлер бар. Убакыт керек. Кудай буйрса, менин президенттик мөөнөтүм бүткүчө бул маселени чечип кетем деген ниетим бар деген билдирүү калтырды. 13 апрелде Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Сироджидин Мухриддин телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө жакынкы аралыкта жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги иш-чараларды уюштуруу боюнча пикир алмашуу болду деп билдирди Тышкы иштер министрлигинен. Министрлер мамлекеттик чек ара чөйрөсүндө ишеним чараларын бекемдөө жана мамлекеттик чек аранын калган тилкелерин тактоо боюнча ишти улантуу зарылчылыгы жөнүндө бир пикирде болушту. Ошондой эле Кыргыз-тажик өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулоо үчүн туруктуу байланышты кармоого макулдашышты. Баткен облусунда абал туруктуу. 2022 жылдын 14 апрелине карата Баткен облусунун аймагында жалпысынан абал туруктуу. Түн тынч өттү деп билдирди облустук өкүлчүлүктөн. Учурда күч органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатат. Ал эми облус башчысы Абдикарим Алимбаев, чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев жана УКМКнын төрагасынын орун басары Шаменов Лейлик районунда алып барууда деп айтылат маалыматта. Кыргыз-тажик делегация башчылары протоколго кол коюшту. Маалыматка ылайык, кечээ 13 апрелде саат 18:00дөн 18:30га чейин Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын жолугушуусу болуп өттү. Кыргыз делегациясынын Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары, чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев жетектеди. Ал эми Тажик делегациясын Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төраганын биринчи орун басары, чек ара аскерлеринин кол башчысы Раджабали Рахманали жетектеди. Сүйлөшүүлөрдө бир катар макулдашууларга жетишишти. Алар чек арага тартылган кошумча күч жана каражаттарды туруктуу жайгаштыруу жайларына алып чыгууну улантуу, жоопкерчиликтүү аймактар боюнча жумушчу топ түзүп, чек ара кызметтеринин жүрүү маршруттарын тактоо, жергиликтүү калкка жерди жана сууну биргелешип пайдалануу тартиби жөнүндө мурда жетишилген макулдашууларды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек арачылардын өзүн өзү алып жүрүү талаптарын так аткарууну камсыз кылуу. Жолугушуунун жыйынтыгында делегация башчылары протоколго кол коюшту.